Финансы полициясы Албек Ибраимовдун тушунда Манас аэропортунан 5 миллион доллар чыгарылган деп эсептейт. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат 5 жыл мурда эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомунан офшордук компаниялар аркылуу 5 миллион доллар чыгарылып кеткенин аныктады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пескур кабарлады. Анын айтымында, компаниянын жетекчилиги 2014-жылы аэропорттун аймагында жайгашкан, ошол кезде банкротко учураган ишкананын акцияларынын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Финансы полициясы ишкана жетекчилиги башынан эле бул келишим майнапсыз экенин билип туруп кол койгон деп эсептейт. Тергөөнүн жүрүшү жетекчи кызматкерлер кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кылмыштуу келишим түзгөнүн, жеке кызыкчылыгын көздөгөнүн аныктады, деди Пескор. Финполдун өкүлү белгиленгендей, акциялардын баасы ал кезде 5 миллион доллар эмес, 100 миң сом гана болчу. 2013-2016 жылдары эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомун Албек Ибраимов башкарып турган. Кийин Бишкектин мэри болуп иштеген Албек Ибраимов 2018-жылы камакка алынган. Ага карата Борбордун четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу жана жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүүгө байланыштуу 2 кылмыш иши козголуп, соттук териштирүү жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын үзөңгүлөшү болгон Ибраимов бул кылмыш иштерин куугунтук катары эсептеп келет. Ал УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Финполдун бүгүнкү айыптоосу боюнча Албек Ибраимов тараптан комментарий боло элек. Ал эми биздин өздүк булактар ушул кылмыш ишинин алкагында мурда Манас эл аралык аба майданынын юридикалык башкармалыгын жетектеген, учурда аба майдандын Бишкек филиалын жетектеп жаткан Мирлан Бегалиев кармалып, убактылуу камак жайга киргизилгенин кабарлашты. Азырынча бул маалыматты расмий укук коргоо органдарынан тактоого мүмкүн болбой жатат. Исмаил Исаков Текебаев жана Чотоновдун сотунда күбө катары сурак берди. Бүгүн 1-октябрда отурумдук өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда жазык процессуалдык кодекстин 58 беренесинин негизинде күбө катары сурак берди. Андан сот баарын ачык айтууну өтүндү. 13 май 2010 жылдагы кырдаал боюнча жактоочу Таалайгүл Токтакунова суроо берди. Исаков берилген суроого төмөнкүдөй жооп берди. 2010 жылы түштүк регионунда Бакиев бийлик имараттарын басып алган. Бул маалымат жеткенден кийин биз 14:00 чамасында Отунбаеванын иш бөлмөсүндө жолукканбыз. Талкуу бүтүп саат 4-төн өткөндөн кийин мен Ошко учуп кете турган болчумун. Бизди Ошто ИИМдин орун басарлары күтүп турушкан. Бирок Ош аэропорту жабык деген маалымат келген. Мындан улам биз тиг учак менен учуп кеткенбиз. Ал жакка саат 7-ге жакын барып сүйлөшүү процессин жүргүзөбүз дегенбиз. Ош тараптан Айтмамат Кадырбаев менен сүйлөшкөнбүз. 13 май ушундай өткөн, деди Исаков. Сооронбай Жээнбеков президенттер менен селфи жасады. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ЭАП өлкөлөрүнүн президенттери менен Сингапурдун премьер-министри менен селфи форматында сүрөткө түштү. Сүрөттөрдүн бирин Армениянын премьер-министри Никола Пашинян өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Биздин кээ бир өнөктөштөрүбүз селфи кылганды жакшы көрсө, башкалары жактырбайт. Биз бүгүн селфи кылганды жактырбаган жана бул жерде жок өнөктөштөрүбүздүн ден соолугу үчүн иштик, деп жазды Пашинян. Дагы бир селфини Сингапурдун премьер-министри Ли Сян Лун өзүнүн баракчасына жүктөдү. Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынына келген өлкө лидерлери менен кечки тамакка чогулдук. Пашинян мырзага меймандостугу үчүн ыраазыбыз, деди ал. Сүрөттөн Пашинян менен бирге Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду, Молдавиянын президенти Игорь Додонду, Сингапурдун премьер-министри Ли Сян Лун жана Казакстандын лидери Касым-Жомарт Токаевди көрүүгө болот. Эске салсак, 30 сентябрь күнү ЭАП өлкөлөрүнүн лидерлери Ереван шаарына Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн барышкан. Фейктер менен жашап калсак мамлекеттин түзүлүшүнө доо кетет. Депутат Бакыт Төрөбаев социалдык тармактарда жалган маалыматтар тарап жатканына тынчсызданды. Бул тууралуу ал бүгүн 1-октябрда Жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Парламенттин аброю боюнча айтсам, Жогорку кеңешти жаман көрсөтүү күч алды. Бизди ар кандай сөздөр менен сындап жатышат. Пара менен кармалгандар, аткаруу бийлиги, тендер жүргүзүлүп жатканда коррупциялык элементтерди көрүп жатабыз. Ошонун баарын парламентке бургусу келип жатышат.
Эң негизги курал социалдык тармак болуп калды. Анда ар кандай сөздөр айтылып жатат. Президенттин буйругу, өкмөттүн, парламенттин чечимине эч ким ишенбей, социалдык тармакка ишенип жатышат. Жаңы идеология жаралууда. Социалдык тармактын өнүгүп жатканы бир жагынан жакшы, экинчи жагынан жалган маалыматтардын тарашы күч алып жатканы жаман көрүнүш. Эртең парламенттик шайлоо өтөт. Талапкерлердин аброюна шек келтирген маалыматтар тарап баштайт. Шайлоо мыйзамдарын карап чыгалы, алардын жоопкерчилигин караш керек. Фейктер менен жашап калсак, мамлекеттин түзүлүшүнө доо кетет. Парламенттин аброю боюнча комитет жыйынынан кийин калып, жумушчу топ түзүп кеңешели, деди Төрөбаев. Окуучулардын чачын күчтөп алган мугалим жоопкерчиликке тартылды. Өзбекстандын Самарканд областынын Ургут районунда күч менен жогорку класстын окуучуларын чачын алып, кайчы менен башына жаракат келтирген мугалим дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу райондук билим берүү башкармалыгынан билдиришти. Эмгек кодексинин тиешелүү нормаларына ылайык тапшырманы аткарбагандыгы жана көңүл коштук кылгандыгы үчүн номер 47 мектептин директорунун орун басары Шухрат Ачиловго сөгүш жарыяланды деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Бирок анда мугалим эмгек кодексинин кайсыл беренеси менен жазаланганы так айтылган эмес. Өткөн жумада Ургут районундагы аталган мектепте жогорку класстын 20дан ашык окуучусунун чачы күч менен алынганы кабарланган. Алар социалдык түйүндөргө сүрөттөрүн жарыялап, мугалим баштарына кайчы менен жаракат келтиргенин билдиришкен. Текебаев менен Чотоновдун соттук отуруму жылды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралып, кийинки отурум 17 октябрга жылдырылды. Жактоочунун айтымында соттук отурумга 20дан ашык күбө чакырылган. Ал эми бүгүн 8 күбө гана суралганга жетишти. Ал эми кийинки отурумда күбөлөрдү суроо улантылат. Эске салсак, жактоочу тарабынан 2010 жылдын 13 майында Чотонов Ошто болгонун тастыктоо үчүн сотко күбө катары ошол учурда ИИМ башчысынын милдетин аткарып турган Бакыт Алымбековду, экс-губернатор Мамасадык Бакировду, Чотоновдун жан сакчысы Тынчтык Аметовду, авиакомпаниянын өкүлү Татьяна Пунчукту, президенттик аппараттын мурдагы кызматкери Сатымкүл Бактабаеваны, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду, парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исмаил Исаковду, вице-спикер Асия Сасыкбаеваны жана башкаларды, жалпысынан 13 адамды чакыруу өтүнүчү келтирди. Кыргыз-казак чек арасында 180 бодо малды чыгарып жаткандар кармалды. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасында жайгашкан Ак Тилек автожолу контролдук өткөрмө пунктуна жакын жердеги транспорттук контролдоо жана товарларды эсепке алуунун убактылуу пунктунан ири мүйүздүү малдарды мыйзамсыз алып келе жаткандарга бөгөт койду. Бул тууралуу Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы билдирет. Атап айтканда 180 баш ири мүйүздүү малды ташыган унаалар кармалган. Импорттоочулардын салыктык каттоо жөнүндөгү салык органынын маалыматы жана башка документтери болгон эмес. Бузуу фактылары боюнча материалдар мыйзамга ылайык андан аркы иш-чараларды көрүү үчүн мобилдик топко берилди. Алмамбет Шыкмаматов: жаштар биригетте 5 айдан кийин бири-бирин жамандайт. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов 2020 жылы өтүүчү парламенттик шайлоодо кимдер шайланаарын божомолдоду. Депутаттын Марал радиосуна берген маегинде бул жолкусунда акча алуулар жана алдамчылар келет. Парламенттин деңгээли мыкты болсо, өкмөттүн курамы да мыкты болот. Бирок шайлоочулар мыкты эл өкүлүн тандап алууга даяр эмес. Анын айтымында коом даяр болбосо, мыкты жазылган мыйзамда иштебейт. Шыкмаматов эл жакшы тилек кылганы менен шайлоого келгенде акча алып жатканын 2020 жылы ким көп калп айтса, ким көп акча берсе, парламентке келип калат. Мен да саясатка жаштардын келүүсүн колдойм. Бирок 30 жаштагы балдарды көрүп жатам. Жаштар биригетте 5 айдан кийин бири-бирин жамандап жүрөт. Алар саясатка келүүгө даяр болсо, ким тоскоол болууда? Лидерлер чыгып бириксин, деди Шыкмаматов. Дайынсыз жоголду делген 21 жаштагы баткендик кыз Россиядагы абактан табылды. Россияда тургундары менен байланышы үзүлүп, дайынсыз жоголгон Кыргызстандын тургунунун кайда жүргөндүгү аныкталды. 17 сентябрь күнү Ички иштер министри Жунушалиевке арыз менен 1962 жылы туулган
жаран кайрылып, дайынсыз жоголгон кызы Баткен областынын 1998-жылы туулган О.Р. табууга көмөк көрсөтүүнү суранган. Маалымдангандай, кыз 2018-жылы сентябрда Москвага иштегени кетип, январь айынан баштап белгисиз себептерден туугандары менен байланышты үзгөн. Аталган кайрылуу министрдин көзөмөлүнө алып, ИИМдин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө Россиянын аймагында дайынсыз жоголгон О.Р. аттуунун кайда жүргөндүгүн тактоо жана текшерүүнү уюштуруу боюнча тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогоруда көрсөтүлгөн кыз ушул жылдын жай мезгилинде кылмыш жасоого шектелип, укук коргоо органдары тарабынан кармалганын, учурда аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тергөө амалдары жүрүп жаткандыгы аныкталган. Дайынсыз жоголгон кыз 2019-жылдын июнь айында Орлов областынын аймагында укук коргоо органдары тарабынан алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан ири өлчөмдө банки каражаттарын, акыл эске таасир этүүчү каражаттарды же алардын аналогдорун мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же жөнөтүү, андан сырткары курамында баңгизаты же акыл эске таасир этүүчү каражаттар бар өсүмдүктөрдү мыйзамсыз сатуу же жөнөтүү беренеси менен кылмышты жасагандыгы үчүн кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Азыркы учурда Россиянын жазаларды аткаруу федералдык кызматынын башкармалыгынын тергөө абагында камакта.